Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге Арчабектен бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Южный магистраль жана Чортекова көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Ушул жерден Чортекова менен бир аз өйдөрөөк басасыздар. 10 арчанан сол тарапка бурулсаңыздар эле сатылуучу үйүбүз 10 арча 208 даректе жайгашкан. Анан бул жерден туғандар шаардын бурчусунда жүргөн маршрутка автобустар бар экен. Чыгыштыга жүрсөңүздөр Кинг көчө, Шералиев көчөсү, андан кийин Баха, Дооронбай Садырбаев көчөсү болуп калат туғандар. Эми калган маалыматты үйгө жетип берейин. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Юзун көчө тараптан көрүнүшү дарек жана айткандай Арча бешик 10 арча көчөсү 208 даректе жайгашкан. Ондай семеркага киресиздер. Негизинен королосунда деле кенен машина койгонго жайы бар. Анча-мынча көрөк конок келип калса көчө тарапка деле бул жака деле кенен коюп койсоңуз болот. Жана балдарыңыз чыгып ойносо деле мына семеркадан сыртка чыкпайт. Көчө жака мына ушул жерде эле ойносо дагы болгон турган жери бар экен тугандар. Андан нары мына көчө тарабынан эле мондай бурчаткалар менен башталган. Так, мондай пультун ачылып алган. Чоң дарбазасы бул 3 метрден да бир аз бийигирээк экен тугандар, 3 метрден бийигирээк. Так. Андан нары мындай бийик калитка менен киребиз тугандар. Киргенде бул сатылуучу үйдүн королосу. Жалпысынан Кызыл китебинде тугандар 8,5 соток болгон жер участогу. Фактически 9 сотоктай бар экен. Мынакей кенен участок. Бул жакта 250 квадрат метр болгон үйдөн сырткары мына бул жакта кенен участок тугандар. Газон үчүн топурагы да ташталган. Ушул газондун өзүнүн топурагы. Бул жактан тааныштырсак, чоң мондай навес, литрана кенен спринтер же болбосо жана башка машина койсоңуздар кенен баткыдай көрүнөт. Алды тарабы мондай 5 таш деген бурчаткалар менен жасалыптыр тугандар. Бул жакта 250 квадрат метр болгон чоң үй, стенасы толук түрдө 1,5 кызыл кирпич менен жасалып, сырткы тараптан базалит менен утеплять этилиптир тугандар. Жакшы сапаттагы базалит менен утеплять этилип, анын сырткы тарабынан мынакей травертин менен жасалган. Кечинде келсеңиздер, кечинде да жакшы көрүнөт окшойт. Могу жактардан мондай жаркыткычтар баары орнотулуптур тугандар. Үйдүн азыр сиздерге сырттарганы бир көргөзөйүн да, андан соң коросун көргөзөйүн. Бул жакта тугандар терраса, очокана жана башка баары бар. Аларды да видеонун жүрүшүндө бир көргөзөм тугандар, бир жекеден көргөзөм. Так, үйдүн бул түндүк тарап чек арасы мынакей могу жерден тегеренте участок бийик забор менен тосулуптур. Анан аралык мына кенен бир 2 метрдей аралык бар экен тугандар. Кошуна менен бул ортолукта. Тепкиштер көрүп тургансыздардай. Бул үйдүн негизги кирүүчү эшиги. Так. Киргенде эле мондай кире бериш прихожкасы. Мынакей тугандар, киргенде ушундай кенен коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Отоплениянын батареялары, анан кайсы жерде полунда кафель болсо ошол жерде теплый пол дагы бар тугандар. Паровое отопление, газовый котел менен плюс теплый пол. Андан нары оң тарапка карай кирсек, бул жерде бир спальный бөлмө. Жалпысынан экинчи этажда 4 спальный, биринчи этажда 1 спальный болуп, 5 спальный бөлмө бар. Андан сырткары зал, кухня, санузелдер баары бар экен. Так. Дуалдар мына көрүп тургансыздардай обой. Эшиктердин дагы жакшы сапаттуусунан жана бул жактагы башка материалдардын дагы тугандар сапаттуусунан импортныйынан орнотконбуз дейт. Мисалы үчүн бул көрүп турган кафелдер баары индийский экен тугандар, могу санузелдер кенен унитаздар, булар дагы турецкий экен тугандар. 10 жыл гарантиясы менен дейт. Турецкий ушундай эмелер. Бул жакта кир жууган машинанын жайы, бул жакта раковинанын жайы, жана бул төрүнө калсаңыздар ванна, калсаңыздар жакузи кое алсаңыздар деле болгодай экен. Кенен ушундай санузел тугандар. Так, пол теплый пол, бул жактан жылуулукту эме кыласыздар, башкарсаңыздар болот. Так. Андан ары экинчи этажга кеткен тепкиштер, көрүп тургансыздардай жыгачтан болгон тепкиштер орнотулган. Анын жай кладовкасы. Бул эки эшиктен кирсек, бул жакта чоң зал жайгашкан. Мынакей тугандар, көрүп тургансыздардай ремонт батыш тараптан. Катарынан мондай 3 терезе, отоплениянын батареялары, полдору мынакей ламинат.
Ушундай көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Бул жагында кухня. Окей, кухнянын көрүнүшү. Бул тарабынан терезе, дуалдар обой, эменин жайы, мебелдин, кухонный мебелдин, раковина, бул жактан туугандар. Так, газ дагы киргизилиптир. Жаңа салынган үй, буйруса сиздер биринчи эле ээс болуп жашайсыздар туугандар. Анан бул жакта кладовка текиштин түбүндөгү. Так, биринчи этажда сиздерге көргөздүк. Бир спальня бөлмө, чоң душ, ванна, жатканасы, зал и кухнясы. Эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Мынакей көрүп турганыңыздардай тепкичтер. Мынакей туугандар. Так, андан ары бул үйдүн экинчи этажы. Оң тараптан тааныштырып баштайын. Мына кенен ушундай коридору. Оң тарапка кирсек, туугандар, бул жакта бир спальня бөлмө. Бул тарабынан терезе, көрүп турганыңыздардай ремонт. Мынакей. Андан ары бул жагында да бир мындай чоң бөлмө, родительский спальня экен туугандар. Батыш тарабынан мындай катарынан терезелер, отоплениянын батареялары жана өзүнүн санузели бар. Өзүнүн санузели бар экен. Так, дагы эмне маалымат? Андан ары бул жакта экинчи этаждын санузели. Окей. Душевая кабина, унитаздын жайы. Бул жагдан терезе, теплый пол, полу туугандар. Жана бул жакта дагы бир спальня бөлмө. Батыш тарабынан терезеси. Бул жагында дагы бир спальня бөлмө жайгашкан. Андан ары дагы эмне маалыматы? Калесаточный коргосунда туугандар. Бул жакта мынакей зеленый зона үчүн, газон үчүн өзүнчө топурак алып келип, тегиздеп уже даяр экен туугандар зеленый зонанын жайы. Бул тарапта отоплениянын котел жайгашкан бөлмөсү. Жерлердин баары мынакей брусчатка, беш таштаган брусчаткалар менен жасалган жана чыгыш чегара туугандар. Бул жерге чейин бул жакта да кенен аралык бар экен. Андан ары отоплениянын котелу жайгашкан бөлмөнү сизге көргөзөйүн. Бул жакта отоплениянын котелу, газ менен жылытан котел, көмүр менен жылытан котел үйдү жылытат. И мынакей туугандар. Кенен бөлмө экен бул жерде эле. И этаждардын ортосу баары плита менен бөлүнгөн туугандар. Ал жөнүндө айтпаптырмын. Этаждын ортосу плита. Этаждын ортосу плита. Негизинен үй салган киши ошол үй салганды билген, бардык эмесине этап менен жакшы салынган курулуш материалдарда жакшы курулуш материалдар менен салганды istейт. Анан бул жакта очоканасы. Катарынан 2 очок туугандар. Азыр могу сырткы тараптарында жасайын десем, бир аз күн суuтканына байланыштуу. Бир аз туруп турат. Негизинен жасап толук могу жакта очокананын сыртындагы сиздерге бүтүрүп берет экен туугандар. Бул жакта террасасы. Көрүп кафель, жаз айларында отурганга жери жана могу капталдардын тосуп берет экен туугандар. Эмне деп койчу эле ошонусуну. Ошондой менен баарын тосуп, толук түрдө бүтүрүп берет туугандар. Так, андан ары чегаралар көрүп турасыздар, байкалып эле турат. Документтер боюнча айтпадык окшойт, техпаспорт, кызыл китеп, бардык документациясы бар экен туугандар. Бул тарабы деле могу сыяктуу туугандар кафель болот экен. Бул тарабы деле. Бул мына подвалы. Подвалдын дагы ортосу плита менен бөлүнгөн. Бул тарап стяжка, кенен бир склад катары кийин колдонсоңуздар болот туугандар. Так, бул жакта сыртка жаткан,
ал жака чейин тротуар жанакындай брусчаткалар менен. Дагы эмне маалыматы туугандар? Бул үйдүн баасы так $320,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эсетел деп жазылып турат. WhatsApp деле ушуда бар экен. Байланышып, дагы толугураак маалыматтарды билип саудалашсаңыздар болот туугандар. $320,000 дагы сүйлөшүү болот. Анан бул видеону достор менен, группалар менен сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.